Шакиев, Аксы шайлоо округу Ата Журт Кыргызстан фракциясы. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен айтайын дегеним, биз акыркы убактарда ушу жогорку кеңеште бир кызыктай окуяларга туш болуп атабыз да. Тактап айтканда, бизге келген мыйзамдар көпчүлүк учурда керектүү процедураларды бузуп, ар кандай нормаларды бузуп эле келип атат да, күчкө салып эле тигил суранды, бул суранды кабыл алып койбосок болбойт деп аткаруу бийлиги, президенттин өкүлдөрү, кабинет министрлеринин өкүлдөрү бул жерде эшик каккылап эле келип суранып атышат. Биз керектүү учурда мамлекеттин кызыкчылыгы болсо, өлкөнүн кызыкчылыгы болсо, элдин кызыкчылыгы болсо макул болуп колдоп берип атабыз. Бирок бул тилекке каршы өнөкөткө айланып калды да. Буга биз мындай чекит коюшубуз керек. Антпесек бизге сапатсыз, келечекке иштебей турган, убактылуу айрым бир топтордун кызыкчылыгына иштей турган мыйзамдар кабыл алып калышы мүмкүн болуп атат. Мына кече курултай боюнча мыйзамда дагы мен ушул жогорку кеңештин тармактуу комитети эң туура четке какты деп эсептеймин. Себеп дегенде баш мыйзамда курултай байкоочу жана кеңеш берүүчү гана орган калып көрсөтүлгөн. Бирок ал мыйзамдын долбоорунда курултай керек болсо жогорку кеңештен дагы күчтүү бир орган болуп алган. Эгер ал мыйзам өтүп кете турган болсо, анда ошол министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жергиликтүү аткаруу бийликтин мүчөлөрүнө чейин бир иштөө ушунчалык тоскоолдуктар жаралмак да. Мына ушундай президенттин жакшы демилгесин ошону аткаруучулар туура эмес жасап атышат. Ушундай нерселерден биз алыс болуш керек. Мен курултайга каршы эмесмин, макулмун, бирок мындай бир чектен чыккан полномочияларды жазып алганы бул туура эмес.